Саламатсыздарбы гүл сүйүүчүлөр? Бүгүнкү биздин видеобуз ушул экзотический декоративный гүл жөнүндө болмокчу. Бул гүлүбүздү биз баарыбыз өзүнүн ушундай жалбырактары чарала жана кызыл болуп ар түстө болуп турганы менен айырмаланат. Бул гүл аглонема гүлү. Бул гүлдүн дагы ар кандай гүлдөрдүн түрлөрү болот. Мисалы, кээ бир гүлдөр үйгө терс таасирин тийгизет деп айтылып келет, бирок бул гүл үйгө өстүрсөк ийгилик алып келет деген гүлдөрдүн бири. Аглонема гүлүн дагы биз көпчүлүк айымдар жактырып өстүрөбүз. Бул гүл көп гүлдөрдөн дагы айырмаланып, сууну аз ичет. Ошондой эле бул гүлдүн жалбырактарын биз душ кылып, суу чачып, чаңдарын сүрүп, душ кылып турсак дагы болот. Бирок суу куйганда биз бул гүлдүн өзүбүздүн колубуз менен топурагын чукуп көрүп, түбүндөгү нымын байкап, андан кийин ошого жараша, нымдуулугуна жараша сууну аз-аздан беребиз. Бул гүлдөр дагы жарыкты жакшы көрөт, бирок тик тийген терезеден алысыраак болуш керек. Ошондуктан бул гүлдү жарык тескей жактагы терезелерге коюп койсок, булар жакшы өсөт. Бул гүл өсүүсү жай, ошондуктан бул гүлдү жылда эле топурагын которо бергенге болбойт. Биринчи жаңы сатып алганда мунун идишин, топурагын которобуз. Андан кийин 2-3 жылда бир топурагын которсок болот. Аглонемага суу бергенде дагы жумшак суу беришибиз керек, хлору жок. Ошондой эле буга дагы удобрение беребиз, суюк удобрениялардан беребиз. Гүл саткан жерлерде удобрениялардын түрлөрү бар. Ошолордон ушу аглонемага ылайыктуусун алып алып, ошону менен бир айда бир инструкциясына карап бул гүлдөргө беребиз. Химический удобренияларды бербейбиз, анткени алар бул аглонеманын топурагын кычкылдандырып жиберет. Ошол убакта биз гүлүбүздү жоготуп алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан удобренияны бергенде дагы жакшылап билип алып, андан кийин бергенибиз жакшы. Аглонема гүлү дагы гүлдөйт, бирок чанда эле гүлдөйт. Гүлдөгөндө дагы бул жалбырактын астынан кенедей эле 2-3 сантиметрдей болгон ак кичинекей гүл гүлдөп баштайт. Биз ал гүлдү гүлдөсүн күтпөй эле алып салганыбыз жакшы, анткени бул гүлүбүз ошол гүлдү гүлдөтөйүн деп болгон күчүнүн баарын ошого жумшайт дагы, мунун башка жалбырактары өсүүсүн токтотуп калат. Ошондой эле аглонемага дагы башка гүлдөргө түшкөн зыянкечтер бул гүлгө да түшөт. Шитовка түшөт, тыля түшөт, паутинный клеш түшөт. Ал убакта биз горшоктун үстүндөгү топурагын салафан менен жаап алып, топурагына суу өтүп кетпеш үчүн бул гүлдү жылуу суу менен душ жасайбыз. Ошондой эле мыльный раствор кылсак болот. Аларга жакшы айыкпай койсо, анда Актара, Фитоверм ошондой дарылар менен бул гүлдү дарылап алабыз. Сууну көп куйсак дагы бул гүлдүн жалбырактарынын учтары күрөң болуп баштайт. Ошол кезде биз топурактарын бат-баттан чукуп, тамырына тийгизип албай, топурактарын аба киргизип кургатып алышыбыз керек. Анан курап турган жерлерин кайчы менен кесип салабыз. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолукта болуңуздар.